Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyani rawahu al-Bukhari fil adabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar imorat quruvda biri-biri menen jarashuvga kirishmeyince qiyomat qayim bolboyt dedi. Buxoriy Adabul Mufrad kitobida rivoyat qilgan. Demek, imorat quruvda biri-biri menen jarashuvga baruv, kim biyik jana chiraylı quru ma'nisinde meldeshu qiyomattın alomatlarından biri eken. Ошол маалдарда көпчүлүк жертөлө жана ал ачыкта жашап жүргөн шартта Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын бул кептерди айтуулары чоң бир эрдик. Бул кептин арадан 15 кылым өтүп өз тастыгын табуусу болсо, ал заттын мужизасы саналат. Үй курууда үй бүлө мүчөлөрүн тынчтык табууларын максат кылуу. Негизи маскен сөзүн мааниси тынчтык жайын туюнтканы үчүн да ушуну талап кылат. Мусулмандардын үйлөрү чоочун көздөрдөн корголгон жана оолак болгон. Чыныгы тынчтык жана бейпилдик мекендери болуусу зарыл. Үйдү динибиздеги ар тараптуу тыкан жана чоочун көздөрдөн сактануу багытындагы таалиматтарга ылайыктап курууга аракет кылуу. Мында үй бүлө мүчөлөрүн көчөдөгүлөрдүн билдирбей болсо да назар салуусунан сакталуусу, жада калса кошуна колоңдордун да ичкериге көздөрү түшпөсү эсепке алынат. Үйдүн ичинде да ата-эненин жатар канасы балдардын көзүнөн четте болуусуна жекече этибар берилет. Үйдү үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү ыңгайлуу жашоолору жана ибадаттарды тоскоолдуксуз аткарууларына кызмат кыла турган кылып куруу. Мында инсандын ыңгайлуу жашоосуна, өзгөчө даараткана жана мончолорго жекече көңүл буруу керек болот. Бизде кээ бир жерлерде турак жайлар жакшылап курулган болсо да, даараткана ыңгайсыз болуусу, жекече мончо такыр болбоосу бул багыттагы кемчилигибиз саналат. Үй жайды чырайлуу, көркөм жана таза кармоо зарыл. Мусулмандардын үйлөрү бардык тараптан үлгүлүү, таза, тартиптүү, фазилеттүү жана нурлуу болуусу керек. Кала Расулулла саллаллаху алейхи вассалам: Инналлаха таййибун юхиббут таййиба, назифун юхиббун назафата, каримун юхиббул карама, жавадун юхиббул жуда. Фаназифу أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود رواه الترمذي بسند حسن. Rasulullah sallallahu aleyhi vasallam: Albatta Allah aruluktu suyat, tartiptүүлüktü suyat. Alhamdulillah. Жомарттыкты сүйөт, берешендикти сүйөт. Ошондой экен, үйүңөрдү сарамжал кармагыла, жөөттөргө окшобогула деди. Термизи Хасан санат менен риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул чакырыктарын ар бир мусулмандын эсинде туруусу зарыл. Үй жайларыбыз, көчөлөрүбүз, турак жай жана майдандарыбыз, бардык жерибизди тыкан жана таза тутуубуз зарыл. Тээ көргөн адам арзуу кылсын. Башкалар тыкан жерди көргөндө, бул жерде мусулмандар жашайт окшойт деп айта турган болсун.
Үйдөгү моралдык адептер. Исламда турак жайларды материалдык адептерине этибар берүү менен бирге алардын моралдык адептерине да чоң маани берилген. Балким моралдык адептерге негизги себептер катары каралган. Төмөнкү саптарда аталган адептерден кээ бирин тартуулоого уруксат бересиздер. Бирөөнүн үйүнө ылайык келген убакытта баруу адептен саналат. Бул адепке амал кылууга чоң маани берүү керек. Адатта кишилер дем ала турган, уктай турган жана ушул сыяктуу үй ээси үчүн ыңгайсыздык жарата турган убакыттарда бирөөнү үйүнө чакырып баруу адептен эмес. Мүмкүн болсо алдын телефон аркылуу сүйлөшүп, убактысын келишип барган болсо жакшы болот. Ыңгайсыз маалда баруу үй ээсине чоң машакат туудуруусунан сырткары, барган кишини да кыжаалатта калтыруусу, жада калса көздөгөн иши бүтпөй калуусун келтирип чыгарат. Бирөөнүн үйүнө анын уруксатысыз кирбөө. Аллах Таала Нур сүрөсүндө мындай деп кайрылат: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. О иман келтиргендер, өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксат сурамайынча жана үй ээлерине салам бермейинче кирбегиле. Ошондой кылууңар силер үчүн жакшы, балким эскертме өрнөк аларсыңар. Ушул аяттын өкүмүнө ылайык бирөөнүн үйүнө кирмекчи болгон адам үй ээсинин уруксаты менен гана жана ал жердегилерге салам берип кирүү зарыл. Ушул аятка амал кылынса, бирөөнүн үйүнө уруксат сурап салам берип кирилет. Ошондо гана түрдүү ыңгайсыз абалдардын алды алынат. Уруксат сурабай кирген адам үй ээлеринин ыңгайсыз абалда тургандарын көрүп калса, күнөө болот. Эки тарап дагы кыжаалат болот. Балким душмандык, уруш жаңжал чыгышы да мүмкүн. Сизге тааныш же дос болгон адамдын үйүнө уруксат сурабай кирсеңиз, фитна козголгон, уруш же жалаага учурап калууңуз, жада калса айрым абалдарда ошол үй бүлөнүн бузулуп кетүүсүнө себепчи болушуңуз, жок дегенде катуу кыжаалатта калышыңыз мүмкүн.